Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен Фабилик сайтында сиз кантип өзүңүздүн заказдарыңызды текшерип алсаңыз болот, жана кантип сиз заказдарыңыздын эмнеси келет, эмнеси келбейт, ошону билип алсаңыз болот, жана суммасын билип алсаңыз болот. Мына сиз заказ жаздыңыз деле, заказ жазып унутуп койдуңуз деле. Андан кийин товар келген күнү сиз же товар келгенге чейин сиз текшеришиңиз керек болот. Мына товарыңыз келдиби, келбейби, кайсы күнү келет, эмнеси ушул, мисалы үчүн ушул жолу келет, эмнеси автозаказ болуп калды, ушунун баарын көрүп алсаңыз болот. Шуну алдын ала сиз текшерсеңиз болот экен да, сайтка кирип туруп. Мына fabilik.com сайтына кирдиңиз. Бул дарек унутуп калсаңыз каталогдун акыркы бетинде, тескери бетинде Фабиликтин ушул сайт адреси жазылып турат. Ошол жерде мына терип туруп кирдиңиз. Киргенден соң сиз өзүңүздүн паролуңуз жана логиниңизди жазат экенсиз. Ал пароль, логиниңиз сизге SMS болуп келет көбүнчө. Анан унутпастан, ошол SMS бойдон калтырбастан сиз ошону сактап коюңуз, сохранить этип коюңуз адамдын атына окшотуп. Фабилик кабинет же Фабилик сайт же Фабилик магазин деп жазып коюңуз да. Себеби анткени сиз аны эртең жазып койбосоңуз, SMS жоголуп кетсе, сиз эртең ал паролуңузду билбей каласыз. Ал паролуңуз дайым логиниңиз керек болот. Сиз ошону билген учурда сизге ушул заказдарыңыз келди, келбедиби, качан келет, кайсынысы автозаказ болуп калды, бүт биле алат экенсиз да. Мына биз личный кабинетке кирдик. Мына Абдибаитова Динара деген адамдын кабинетине кирдик. Баса киргениңизде сиздин жасаган шагтарыңыз мынтип чыгып турат экен. Биринчи шаг птичка коюлуп турат, экинчи шаг птичка коюлуп турат, 2000 сом. Үчүнчү шаг птичка коюлуп турат. Мына 3 шагты жасаптыр Динара. Азыр эми 4-сүн жасаса болот экен. Мына киргениңизде сизде мына бул жерде личный кабинет деген болот. Ошону басасыз. Личный кабинетти басканыңызда сизде мына регистрация, мой счет деп кошелектин сүрөтү болот. Уюлдук телефондон кирсеңиз мына сүрөттөрдү көрө карасаңыз болот. Мына адам сүрөтү турат. Мой счет, анан корзинанын сүрөтү турат. Корзинанын сүрөтү бул мои заказы. Мына мои заказы дегенди басасыз, корзина. Мына ушуну басканыңызда сиздин баардык заказдарыңыз чыгат экен. Мына ушул каталогдогу же эң башынан баштап заказдардын баары чыгат экен. Мисалы үчүн сиз конкреттүү бир дата гана чыксын, 28 ноябрдан баштап бир нече өтөт, Мисалы үчүн декабрь гана чыксын десеңиз, могул жерде датаны өзгөртүп коесуз. Өзгөртүп туруп, применить фильтры дегенди басат экенсиз. Мен азыр өзгөртпөй эле баардыгын көрүп атам мына. Мына готов к сборке дейт, Баса заказдарды караганда дайым статустарын караңыз. Мына качан жазылган? 21 декабрь мына бүгүн. 21 декабрь жазылган. 21 декабрь жазылбаптыр, дата поставки дейт. Мына 21 декабрь келет деп айтып атат да бул. Статус заказа готов к сборке дейт. Мына чогула эле экен, эми чогултат экен муну. Готов к сборке дейт, Анан чогултуп аткан болсо собирается деген болот. Эгерде чогултуп бүтүп жөнөтүп берген болсо доставляется болот. Анан жолдо келаткан болот да. Ал эми доставлен болсо биздин офиске келип калган болот. Кеде мына түштөн кийин, түшкө чейин келип калышы мүмкүн. Бир 10 саат, 15 саат ашып адашып калышы мүмкүн программачы. Божомол да эми. Анан выдан, мына выдан деген сиз алып кеттиңиз деген да. Мына сиз алып кеттиңиз деген. Доставлен, доставлен жана выдан болуп турат, Мына могул жерде доставлен деп турат, оплатить деп турат, Мына бул заказ төлөнө эле экен 30 ноябрдагы эмнегедир. Кичине автозаказ экен да, бул кичинекей суммада экен. Демек, готов к сборке мына 3094 сом деп атат, анан 3217 мына проценти менен экен да бул. Бал 29 болуп турат. Анан офисти көрүп койсоңуз болот, мына Батырханова Ош. Эгерде сиз адашып башка офиске жазып алган болсоңуз, башка дарек чыгат экен. Эми биз конкреттүү бир заказды көрөлү дедим. Мисалы үчүн, мына 21 декабрда бир заказды көрөлү деп атасыз, мына 3000 сомдугун же 7000 сомдон көрөлү. 7000 сомдон көрөлү мына. Демек, 7000 сомдон көрөлү мына. Абдибаитова Динара. Мына бул жерде мына эмнелериңиз акция менен келди, мына көрүп койсоңуз болот. Биопакет, купон, туалетная вода для мужчин, Волмо Феличи дагы акция менен келген окшойт. Негизинен мына баары, заказдагы баары тең эле бар экен өзү негизинен. Мына автозаказ жок экен, бул жерде баары тең эле келе турган экен. Эми кайра могу список заказга келдик. Мына номер заказа деген жерде көк номер заказаны бастык. Басканда башка бет ачылды мына бул жерде бизде. Сиз уюлдук телефонуңузда бир эле бет ачылса керек. Мына голубой болуп тургандар булар баардыгы тең акция иштеди дегендер экен, Акция менен келди же акция келбей калды деп текшерип койсоңуз болот экен да, кийин кирип. Адашып калсаңыз, азыр оңдоп коюңуз, оңой болот экен да. Собирается болгуча. Собирается болгондон кийин оңдош реалдуу эмес болуп калат экен, оңдой албай калат экенсиз. 8 элемент мына акция болбой эле, ошо каталогдо кандай көрсөтүлсө, ошо баада келет да, мойлар. Эми мына могул жерде 23:15 автозаказ болуп калыптыр мына. 2 штук деп турат, мына. 24 декабрда келет дейт. На региональный склад дейт. Региональный склад дегенибиз бул Бишкектеги склад да. Ошол Бишкектеги складка келет экен. Мына Фруктовая галактика деген ушул жерге келет экен. Мына шуну көрсөңүз болот экен. Анан эгерде сиз терминалдан төлөчү болсоңуз, анда терминалдан же салып келген болсоңуз акчаны, анда перейти к оплате деп туруп оплатить кылып койсоңуз болот экен да. Анан чекти көтөрүп алып, мына төлөндү деп, же эгерде алдын ала буга чейин бир күн мурун, жарым күн мурун төлөп койгон болсоңуз,
сизге накладнойго төлөндү деп чыгат экен да мына 3217 сом. Мына суммасында ушинтип көрүп алсаңыз болот экен. Сумманы сиз 3094 эмес 3217 сомдо даярдап келиңиз. Анткени мына 123 сом компания транспортный сбор алып атат мына. Андыктан сиз ошондой алдын ала даярдаганда мына 3217 сом дегенде ошол акчаны даярдап алып бизге келип анан төлөп алып кетет экенсиз да. Номер заказыңыз мына ушул экен. Сиздин регистрациондук номериңиз ушул дейт, мына. Распечатать заказ десеңиз, кааласаңыз распечатка кылсаңыз да болот экен, өзүңүзгө керек деп эсептесеңиз. Внимание, заказ не может быть выдан без оплаты дейт, Мына көрдүңүзбү? Сиз товарды төлөмөйүнчө сизге офис товарды бербейт деп атат. Андыктан акча албай барыңыз деп атат. Постройте свой бизнес вместе с Фаберлик дейт. Обратитесь к своему наставнику и увеличьте свой доход дейт. Мына бизге наставникке кайрылыңыз да, бизге кантип бизнес кылсам болот, кантип чоң акчалар ачсам болот, бизден сураңыз дейт, Мына. Негизинен ушул, мына көрүп алдыңыз, ушуну жасап отуруп билип заказыңызды көрүп турсаңыз болот экен алдын ала. Кээ бир адамдар муну алдын ала көрүп койбосоңуз, кээ бир адамдар кийин келип, мен мунун келбеди, анын келбеди дей баштайт. Ошо моя заказдан көрүп койсоңуз, сиз эмнеге келбегенде билип алат экенсиз. Келбей калса, автозаказ болуп калса, собирается болгуча, готов к сборке болгондо сиз кааласаңыз отказ кылып койсоңуз болот. Мына автозаказдар дегенде мен күтпөйм десеңиз да Москвадан. Дагы бир айта кетчү нерсе, мына статустардын арасында готов к сборке дегенге окшогон да статус болот. Черновик деген статус болот. Эгерде сиздин заказыңыз черновик болуп калган болсо, анда сиз тез аранын ичинде оңдогонго аракет кылыңыз. Эгерде сиз тез аранын ичинде алып калган десеңиз да, черновик болсо ал келбей калат экен, аны эч ким чогултпайт экен. Андыктан дайым заказ жазып бүткөндөн кийин сиз сөзсүз түрдө текшерип коюңуз, черновик болуп калбасын. Черновик болуп калса, ал заказыңыз келбей калат. Сиз аны келет деп күтүп отура бересиз, товарыңыз келбей калат. Андыктан сиз ошо статустарды дайым жазып бүткөндөн кийин моя заказга кирип текшерип койгонуңуз туура болот экен. Собирается болсо, жакшы, анда чогултуп аткан болот. Готов к сборке деген демек даяр. Утвердить деген кнопканы сиз баскан болосуз. Утвердить деген кнопканы баспай калсаңыз, анда черновик болуп калып кетет экен. Бирок сиз жаңы заказ жазып атканда эми үйрөнүп аткан болсоңуз, анда албетте сиз көп жолу ойноп жазып кое бериңиз. Аныңыз черновик болуп калып кете берет. Черновиктер акырындык менен өзүнөн өзү жок болуп кетет экен. Аны эч ким чогултпайт экен.